Мынакей кыздар, мен питательный кремди коюп атамын. Күндүзү мына питательный кремин. Азыр ошо питательный крем менен сыворотканы коёмун. Мына алып алдым. Ушунчалык эле жетет. Бул аябай жирный. Кандай жирный десем, эми анчалык да жирный эмес го, бирок аябай эмеси ушунчалык питать эткени коюлган аябай сонун коюлат. Мен экинчини коюп жатамын. Бул мага аквалифтинг деген менин кичине машинкаларым бар эле. Мурда жок эле, ошо кичине пайда болуп калган деп астына ала кылып атам. Азыр пока мен ушуну колдономун. Бул 28 күндөн результатын берет экен. Мен ушу бирөөсүнө ушуну колдонуп атам, бирөөсүнө мына защита от морщин деген фиолетовыйын колдонуп атам. Бул жанагы горизонтальный бурыштарды кетиргенге. Муну кечиндеги увлажнитель кремге кошуп коюп атамын. Бул зеленыйды аквалифтингди күндүзү коюп атамын. Питательный кремге кошуп. Мынакей кандай бул сыворотка десеңер, мына 2-3 капля кызып коебуз. Жана ошону аралаштырабыз кремге. Запахы сонун, гүл эле жыттанат. Бүт биздин Faberlic'тин кремдери гүл жыттанат, запахтары ушундай приятный, сонун. Мынакей аралаштырып алдык. Мынакей кыздар, крем көрүнүп атат, Мына өзү мондай коюу крем болот экен. Биз сыворотка кошкондо уже кичине суюгураак болуп калат. Мынакей. Бетибизге коюп ала беребиз. А так өздөрү мондай крем. Андан дагы тыш еще мындай кичинекей баночка болгону менен бул вокруг глаз. Аябай сонун экен. Вокруг глаз. Бунун дагы креми мынакей. Мондай цветте аппак. Бул дагы кадимки эле, аябай кою эмес, суюк эмес, средний эмедеги. Төгүлүп калбайт. Средний. Бул питательный кремди көрүп атасыңар, кичине саргычыраак экен цвет өзү эле негизи кичине саргычыраак цвет. Бул увлажнительный крем. Бирөөсү мынакей увлажнительный крем бул. Бул сары эмес, буга караганда бул кичине агыраак экен. Мынакей бул увлажнительный. Муну мен түнү коюп жататам. Түн ичинде баягыдай горизонтальный морщин деген сыворотка менен коюп жататам.